Салам, мен Атмарген Бақтыбек уулу. Біз бүгін қайрадан МАМ Фин көзөмөл кызматынын имаратынын астына келдик. Биздин маалыматыбыз боюнча бүгүн Сома компаниясынын өкүлдөрү жана ушул мекеменин кызматкерлеринин ортосунда сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт экен. Бул эмне болгон сүйлөшүүлөр, анда эмне сүйлөшөт, кандай маселелер көтөрүлөт азырча белгисиз. Барып кызматкерлердин өздөрүнөн сурап көрөлү. Бизге маалымат түштү. Бүгүн Сома компаниясы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт деп. Бул сүйлөшүүдө эмнелер болмок эле? Сүйлөшүлмөк эле. Саламатсыңар. Туура айтасыз. Бүгүн Сома компаниясынын өкүлдөрү менен сүйлөшкөнбүз. Эртең менен бүгүн келип дополнительный списоктарды бердик. Заемщиктердин жазган арыздары боюнча списоктарды бердик. Ошолорду келип алып кетишти. Түштөн кийинкиге чейин убакыт бергиле. Биз дополнительный информацияларды чогултабыз деп атышат. Биздин буга чейинки берилген предписаниялар боюнча ишти алып барып атышат. 11 ноябрга чейин срокты бердик. 11 ноябрга чейин аткарышпаса, анан дагы башка чаралар көрүлөт. Ага чейин калган жарандарга айтып кете турган нерсе, арызыңарды жазып, толуктап, квитанцияңарды тиркеп, Сома компаниясынын офисине бериңиздер. Биз бир копиясын Госнадзорго тиркеп жөнөтөбүз. Биз бияктан контролдоп, дагы аянат чыгарууга аракет кылабыз. Сома компаниясынын жабуу маселеси азыр көтөрүлбөй эле да? Сома компаниясынын жабуу маселеси боюнча биз предписанияны бердик. Жанагы элдердин үстөксү пайыздарын ылдый түшүрүп, пенияларын, штрафтарын кетирип, карап чыгып, жана ишеним кредитный бюронун информацияларын чыгаргыла. Элдер, заемщиктер башка жерден кредит ала албай атышыптыр. Ошол кыйынчылыктарга байланыштуу списокторду жокко чыгаргыла деп биз буйрук бергенбиз. Ошолорду азыр аткарып атышат, жумуш иштелип жатат. Сүйлөшүү саат 11-де болмок экен, 1 саат өтүп кетти, кечигип атышат го, Ооба, жаңы эле байланышып биз сүйлөштүк, арыз жазуучулар көп болгондуктан биз жетишпей аттык элек. Ошо 11-де келе турган жолугушууну кечки убакытка чейин которсок болобу деп суранып атышат, азыр ошону карап атабыз. Ушунчалык көп мыйзам бузуу болуптур, мындай жоопко тартылабы, мындай штраф болобу же кандай? Албетте, мыйзам бузуулар боюнча административдик штрафтар көрүлгөн. Бул эми жыйынтыкта 11 ноябрга чейин жоопту беришет, ошого жараша анан кийин штраф маселеси да көтөрүлөт. Фин көзөмөлдүн офисине азыр эле кирип чыктым. Сомо менен чын эле сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн аттыр, бирок алар эмнегедир кечигип калыптыр. Бүгүн саат 11ге дешкен, мен 1 сааттай күттүм. Кечкиге жылдырып атабыз дейт сүйлөшүүнү. Сомонун юристи менен дагы телефон аркылуу сүйлөштүк. Бүгүн алар бизге комментарий бере албайбыз дейт. Каналга жазылыңыздар. Бул маселе боюнча биз толук маалыматты берип турабыз.